Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Тынчтык мырза менен ушул айыл алыска барбай ушул айыл өкмөтүнүн ушул жерлерге калып турмун. Ушул жерлерге калган 1 сантиметр жер жок айыл өкмөткө тийиштүү. Бүт айынан тегереги сатылып кеткен да. Мына ушул таризде биз азыр айылдык округ башчысы менен кыдырып жүрөбүз. Себептен бизге көрсөтүп коюлду деди. Кабинеттен кыска маяк алгандан кийин айтылган сөздөр куру болбош үчүн сыртка чыгып эле алыс барбай өзү отурган имараттын айланасын көрсөтө кетти. Айтымында мурдагыдай башчылар дагы бир аз күпүлдөп иштеп турушканда имараттын өзү деле сатылып кетишине аз эле калган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен жанатан бери эмне үчүн бул айыл өкмөт менен чогуу нары басып бери басып жүрөбүз? Себеп дегенде ушул өзүңүздөр көрүп турган биз ушул Нариман айыл өкмөтүнүн жанында турабыз. Дээрлик бир 15 метр деп деле койсом жаңылышпайм. Мына ушул жерлер дагы сатылып кеткен экен жең ичинен. Айыл өкмөт башчы болуп келгенден бери Тынчтык мырза мына ушул жерди келип, ушул жерден башын чече албайт же аягына жете албайт. Себеп дегенде мына ушул жерге 500 миң доллардык ички инвестор таап койгон экен. Анысы күтүп атат. Бирок ушул күнгө чейин жооп жок. Бул Тынчтыкбек мырза күтүп атат. Мына айтсаңыз, мына ушул жерди кимдер алып койгон, акчасы төлөнүп да калганбы? Дегеле ушул тарыхын кыскачараак. Эми бул жерде ошол мен келгенден бери ошол маалымат алып баштадым. Бул жер себеби баягы өзүңүздөр көргөндөй калк жыш жайгашкан Нурдар айылынын эң центр жери десек дагы болот. Анан ушул жер ошол тилекке каршы ошол госактыларга чейин чыгып кетип 38 адамга сатылып кеткен. Анан кийин азыр ушул орган адамдары, УКМК жана прокуратура органдары ушул жердеги баягы 38 госактыны жокко чыгарып берүү боюнча мага маалыматтарын берип атат. Буюрса ал күндө эле алыс эмес деп күтүп атабыз. Бирок ошол бизде ички инвесторлор дагы абдан көп экен, жакшы колдошот экен. Анан бизге бир ушул өзүбүздүн бир инвестор агабыз кайрылган, экскизный долбоорун дагы алып келген. Ушул бакты эгерде ушул муниципалдыкка кайра өзүңө алып туруп, айыл өкмөткө алып туруп, анан муниципалдык менчикке алып туруп, анан кийин ушул акцион менен берсеңиз дагы 19 жылга, 49 жылга акцион менен берсеңиз дагы мен ушул 500 миң доллардан ашык инвестиция салып, ушул жерге бир скивер, баягы элдер эс ала турган баягы парк кылып туруп жасап берейин деп атат да. Болгондо да ушул жыл ичинде, 1 жыл ичинде ушул жерди аягына чыгарып берейин деп атат. Буюрса эми жакын күндөрдө ушул чечилип калат деген чоң үмүттөр менен ушул жерди күтүп атабыз. Кудай кааласа ушул сот болуп ушул 38 госакты дагы жокко чыкса, ал госактыны ошол жана айтып өткөндөй эми бизде дагы катталган эмес. Анан кийин ушул бизден мурунку ошо башчылар ушул кандай кылган ушулар эми органдар тергеп атат. Азыр бул жерде 1 сантиметр жер жокпу? Жок. Ушу 1 сантиметр жер жок. Азыркы күндө ушул бардыгы ушул турак жайга сатылып кеткен. Ээлери эмне кылып атат ушул эми ушу сатып алган, ушул колундагы документи барлар эмне деп атышат эми сизге? Чынын айтыш керек эми, бардык нерсенин баягы чындыгын айта турган чеги дагы келди. Эми мени баягы ортого адамдарды салдырып, чындап баягы жең ичинде сүйлөшөлү, келишели дегендей ошондой таризде мага баягы суммаларын дагы сунуштаган учурлары болуп атат. Анан мен бардыгын ушул четке кагып атам да. Четке кагып ушул жерде ушул Нурдар айылындагы центр жерди эл эсе ала турган бакка айландырайын деп атам. Мына урматтуу көрүүчүлөр, президентибиз баш болгон ушул жаштарга көбүрөөк ыктаган аракеттин жыйындысы мына арай көз чарай мына айыл өкмөт башчы өзү айтып атат. Мисалы жең ичинен берилген олчогон суммаларды дагы сунуштап атканына карабай, бул эл үчүн кызмат кылсын деген максатта өзүнүн аракеттерин көрүп атыптыр. Ошон үчүн бул мисал катары Нариман айыл өкмөтүнүн буга чейинкиси эмес, азыркы көрүнүшүн сиздерге тартып өткөнү турабыз.